Ысык көл районуна караштуу Кара Үй айылынын тургуну 41 жаштагы Назира Жакыпова 3 эм төрөдү. 2022 жылдын 2-декабрь айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Аманкан Кенжебаев, Максатбек Сарбагышев Ысык көл районундагы Кара Үй айылынын тургуну 41 жаштагы Назира Жакыпованын үй бүлөсү менен таанышып кабар алышты. Буга чейин Назира Жакыпова менен жолдошу Саадат Максутов 2 уул 2 кыздын ата-энеси болгон. Ымыркайлар 25 ноябрда Бишкек шаарындагы төрөт үйүндө жарыкка келип, үчөө тең уул болгон. Назира Жакыпованын улуу кызы Айгүл 17 жашта, уулу Ислам 15 жашта болсо, үчүнчү кызы Айгерим 14 жашта, төртүнчүсү Ильяс 9 жашта болгон. Эл өкүлдөрү кубанычка толуп турган үй бүлөгө Жогорку Кеңештин атынан куттуктоо сөзүн сүйлөп, балдардын ден соолугу бекем болушун тилеп, Кыргыз мамлекетине кызмат кылган уулдардан болушун каалап 50 000 сом акчалай жардам беришкен. Ошондой эле эл өкүлдөрү жашоо шартын көрүшүп, социалдык жана материалдык жактан алдыда көмөктөшөрүн билдиришкен.